Үстүбүздөгү жылдын 4-апрелинен тарта автомектептердин ишмердүүлүгүн текшере баштаган жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 272 мектептин 142син текшерип, бир нечесине эскертүү бергендигин белгилешти. Буга чейин айдоочуларды окуткан жайдын ачылуусуна уруксат берген Билим берүү министрлиги аларга атайын талаптарды коюшса, автомектептердин 13 гана тийиштүү шартты так аткаргандыгы белгилүү болгон. 142'nin ичинен 111 автошколдун жооптуу кызматкерлерине же болбосо ошол автошколдордун жетекчилерине жазуу түрүндө эскертүү берилди. Ошол эле учурда 47 автошколдун жооптуу кызматкерлерине же болбосо ошолордун жетекчилерине бузуулар укук бузуу кодексинин негизинде айып протоколдор жазышты. Берилген лицензиянын талаптарына жооп бербеген 18 автомектептин ишмердүүлүгү токтотулду бүгүнкү күндө. Бирок текшерүүдөн өтө элек 130 автомектептин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө иши мындан ары улантылып, буга чейин эскертип алган окуу жайлар кайрадан текшерилмекчи. Унаа кырсыктарынын башкы себеби айдоочулук күбөлүктү сатып алып, жол эрежесин так сактабагандыктын кесепети дешкен адистер автомектептерди ачууда аларга атайын талаптар жүктөлөрүн билдиришти. Башкысы юридикалык дареги так болуусу жана өзгөртүлбөшү, окутууга керектүү шаймандар менен китептер камсыздалуусу кажет экендиги милдет. Учебный класстар болуш керек, методический пособиялары да болуш керек. Ошол жерде жол эрежесине байланышкан плакаттар болуш керек, жана макеттер болуш керек. Ошого жараша баягы электрондук тест жүргүзүүгө атайын компьютерлер болуш керек. Ошол эле учурда транспорт каражатын башкарып, ошол жолдун кыймылдуу бөлүгүнө чыкканга чейин ошол курсант биринчи кезекте түшүнүк болуш үчүн жанагындай атайын автомакеттер болуш керек. Квалификациялык подготовкадан, даярдыктан өткөн мугалимдер сабак берилиши тийиш. Мындай күчөтүлгөн текшерүү автомектептердин иштөөсүнө тоскоолдук жаратуу же көмүскө кызыкчылык жок дешет. Жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр болгону айдоочулук күбөлүктү сатып алууга тыюу салуу менен атайын талапка баш ийүүгө чакыруу. Жол кырсыктарынын көбөйүүсүнө унааны жакшы башкара албаган, жол эрежесин терең билбеген айдоочулар себепкер деген эл өкүлү Надира Нарматова Союз малында мектепте эле атайын сабактар өтүлүп, 11-класста аяктарды экзаменден өтүп, айдоочулук күбөлүк берилчү дейт. Акыркы 15-20 жылда айдоочулук күбөлүктү бизнеске айландырып, автомектептерди каалагандай ачып алуу чектен чыккандыгы мунун бир далили. Укуктук мыйзам жагынан көзөмөлдөө мезгил келди деген депутат окубай айдоочулук күбөлүк алгандын кесепетинен жол кырсыктарынын аягы адам өлүмү менен коштолуп жатат деген пикирде. Айдоочулук күбөлүктөрү сатып алгандар көбөйүп, жол эрежелерин билбегендиктен айдоочулардын жол кырсыгына учурап өлүм житимдердин көп болгондугу ошонун да коштолот. Мисалы үчүн билинбегени менен жылдын жыйынтыгы менен миңдеген адамдарыбыз ошо жол кырсыгынан каза болуп, согуш мезгилинде дагы андай өлүмдүн көпчүлүгү болгон эмес. Мындай ыкма автомектептерге талапты күчөтүп, кылдат иштөөсүн эле эмес, айдоочулардын билимдүүлүгүнө, жоопкерчилигине да шарт жаратат. Жолдо жүрүү эрежелерин ийне жибине чейин өздөштүрүп, эчендеген практикалык сабактардан өтүү менен гана өз алдынча унаа башкарууга уруксат берүү атенин да жоопкерчилиги. Талдоочулар көпчүлүк автомектептердин техникалык базасы жакшы болбогондуктун кесепетинен курсанттарга практикалык сабактар өтүлбөйт. Эгер тиешелүү нормага баш ийбеген окуу жайлар жабылып же катуу чара көрүлсө, өздөрү да олуттуу мамиле жасоого өтүшөт дешет. Көп жылдар бою биз айтып баштаганбыз, автошколалардын деңгээли кандай болду экен. Анткени көп учурда алардын техникалык, материалдык базалары, даярдыгы жакшы эмес болсо дагы жүргүзө беришет окутууну. Бул жерден бир источник катары көрсө болот. Бул автошколаларга спрос болуп аткандан кийин ошо айдоочу окуун алам деп аткандар көп болуп аткан үчүн ачыла беришкен. Эгер алардын материалдык техникалык базасы, окутуу жайлары начар болсо, анда алар текшерилип, иретке мындай жакшы нукка салынышы керек. Жол кырсыктарына анализ жүргүзүлгөн учурда 30% тажрыйбасы өтө аз айдоочулар экендиги белгилүү болуптур. Эгер 1 жылдык тажрыйба жетишсиз деген тыянакка келсе, анда айдоочуларды окутуу да жеткиликтүү деңгээлде эмес деген бүтүм чыгарууга болот. Айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтакуновдун маамында айдоочулукту бүткөн курсанттардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө атайын сынактан өтө албай калышууда. Себеби жеткиликтүү билим алган эмес, же катталып коюп сабакка катышпай күбөлүк үчүн эле жүргөндөр болот. Жол чийиндерин, белгилерин, эрежелерин кылдат түшүнүп, авария болгондогу көрүнүштөр боюнча маалыматтарды алып, жеткиликтүү сабак алмайын айдоочу жол кырсыгында кириптер болуп калса толук ыктымал. Жол кырсыгы каякта болуп атат, адамдардын өлүмдөрүнүн баары мына бизтерде көрсөтөт. Ошонун баарын көздөрү менен көрүп окуган адамдар андайларга жол эрежесин бусканга барбайт да. Ошон үчүн окуунун сапаты төмөн болгондуктан жол эрежеси бузулуп, адамдар көп кырсыкка учурап атат. Жол кырсыктары көп болгондугунан анан ушул
жыйынтыгында ушу текшерүү кылыш керек да, бул автомектептердин туура келбегендерин жабыш керек деген бар да. Буга чейин айдоочуларды окутуу үчүн уруксат кагаздарын Билим берүү министрлиги берип келсе, өткөн жылдын соңку айынан тарта бул милдет Ички иштери министрлигине өткөрүлгөн. Мындай чечим айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупцияны жоюу үчүн кабыл алынганы маалымдалган. Ошондой эле алар лицензия берген автомектептердин ишмердүүлүгүн маал-малы менен текшерип, талапка жооп берүүсүн милдеттендирип турушмакчы. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ.